Организмди тазалоо кесел менен күрөшүүнүн башаты. Биздин бардык ооруларыбыздын себеби бул организмибиздин булганышы. Адам бүткүл өмүрүндө тонналаган азыктарды кабыл алат да, анын эсебинен клеткалар, органдар өзүнчө эле таштандыга айланат. Анда шлактар топтолот. Шлактар болсо ар кандай ооруларды чакырат. Албетте, организм деле күрөшөт, бирок бул күрөш үчүн ала өтө эле көп күч жумшайт. Эгер биз шлактарды өзүбүздөн чыгарып салсак, картаюу процессин токтоткон болобуз. Демек, организмибизди тазалайбыз. Кантип? Ичегини тазалоо. Эң негизги процедура ичегини тазалоо. Бул тазалоо организмден эски шлактардын катмарларын алып чыгат. Бул тазалоодон кийин айрымдар бир нече килограмм салмак дагы ташташат. Тазаланган ичеги жаңы күч менен пайдалуу заттарды өзүнө сиңире баштайт. Мурун буга шлактар тоскоол болгон. Жыйынтыгында сиздин иммунитетиңиз көтөрүлөт, териңиз тазарат, чачыңыздын абалы оңолот, энергиялуу болуп каласыз, ооз көңдөйүңүздөн чыккан дем жаңыланат. Кыскасы, ичиңиздеги таштандыдан арылып, өзүңүздү бир кыйла жакшы сезип каласыз. Жон ичегини тазалоодогу эң сапаттуу жана тез каражат болуп клизма эсептелинет. Бирок кандайдыр бир себептерден улам клизманы колдоно албагандар төмөнкү ыкмалардын бирин колдонсо болот. Алманын жардамы менен. Алмада бардык башка жемиштер сыяктуу эле клетчатка бар. Мындан тышкары алманын дээрлик бардык сорттору жемиш кислотасына ээ. 2-3 даана алманы кыргыч менен кырып, күн сайын эртең менен ач карын абалыңызда жеңиз. Буну 1 ай бою калтырбай кайталаңыз да, 2-чи айда муну күн алыс жасаңыз. Алманы жеген соң 3 сааттан кийин тамак ичүү керек. Мындай диета заңдагы таштарды эң сонун бөлүп чыгарат. Тилекке каршы жон ичегини тазалоо бардык эле адамдарга туура келе бербейт. Бул олуттуу өнөкөт оорусу барларга сунушталбайт. Мисалы, астма, диабет, гепатит, дифтерит, менингит, кургак учук, панкреатит, жогорку жана төмөнкү кан басым, жүрөк оорулары, онкологиялык оорулар. Анан албетте айыз убагында жана кош бойлуу кезде ичегини тазалоо тууралуу ойлонбоңуз. Муундарды тазалоо организмдеги ашыкча туздарды эритип, аны сыртка бөлүп чыгарат. Мындан соң сиз жеңилдикти сезесиз. Тазалоодон соң муундар оңой бүгүлүп, асыгыңыз жеңилдеп калат. Лавр жалбырагынын маңызы менен. Дарылоонун толук курсунан өтүү үчүн сизге 30-35 даана лавр жалбырагы керектелет. 5-6 грамм лавр жалбырагын алыңыз да, үстүнө 300 грамм кайнак суу куюп, жайотко 3-5 мүнөт кайнатасыз. Андан соң сууну жалбырак менен кошо термоско куюп, түнү бою коюп коюңуз. Эртең менен тундуруңуз. Тамактануунун ортолорунда 12 сааттын ичинде аз-аздан ууртап түгөтүңүз. Бир ичкенде көп ичип алуудан башыңыз айланышы мүмкүн. Күн сайын кечинде даярдап коюп, катары менен 3 күн ичиңиз. Андан соң бир жума эс алып, кайра 3 күн ичиңиз. Bir aydan soң баарын башынан баштаңыз. 3 күн ичип, bir жума эс алыңыз. Андан соң дагы 3 күн ичиңиз. Ошентип муундардын дарылоонун толук курсу бүтөт. Дароо эле жыйынтык байкалбашы мүмкүн. Шашпаңыз. Бир нече күндөн кийин сиз организмиңиздеги жакшырууну сезе баштайсыз. Андан соң муундарыңыздын ооруганын биротоло унутасыз. Муундарга пайдалуу азыктар. Балык жана деңиз азыктары. Муундун иштеши үчүн пайдалуу делген органикалык фосфорлорду деңиз азыктарынын курамынан кезиктирүүгө болот. Жашыл-жашылчалар. Нерв тамырларын көзөмөлдөп, муундардын ишин жөнгө салып турган магний элементи жашыл-жашылча жемиштердин курамында көп. Уйдун тили жана канаттуулардын жумурткалары темирге бай болгондуктан, алар организмге түшкөндөн кийин ашыкча фосфорлорду жиреп, сыртка айдап чыгат. Селт. F3 витамине бай селт муун ооруларынын алдын алуучу жакшы каражат катары бейтаптарга сунушталат. Сүт азыктары кальций сыяктуу органикалык элементтерге бай болуп, сөөктүн калыптанышына жакшы таасирин тийгизип, муундардын иштөөсүнө жол ачат. Бөйрөктү тазалоо организмдеги суюктуктун балансын тартипке салат, ашыкча туздарды алып чыгат. Бөйрөк шлактарга толуп калганда организмде суюктук туруп калат да, шишик пайда болот. Мындан улам өзүңүздү оор, чарчаңкы сезесиз. Ал эми бөйрөктү шлактардан тазалаганда организмдеги ашыкча суунун баары сыртка чыгат. Мунун эсебинен көздүн астындагы, колдогу жана буттардагы шишиктер кетет. Тери сыйда болуп калат. Кан да жакшырат. Кан басым ордуна келет. Баш оору токтойт. Уйку өз калыбына түшөт. Дарбыздын жардамы менен.
Дарбыздын маалы башталган убакта тазалоонун бул ыкмасын 7 күн жүргүзөсүз. Ушул күндөр ичинде бир гана дарбыз жана кара нан жейсиз. Мындан тышкаркы күн сайын түнкү саат 2-3 болушун күтүп, 38-40 градус жылуулуктагы суу толтурулган ваннага отурасыз да, ошол эле жерден бүтүн бир дарбызды жейсиз. Анткени дал ушул маалда бөйрөк активдүү иштей баштайт да, кумдун бөлүнүп чыгышы жакшырат. Эгер кум менен таштардын заары аркылуу бөлүнүп чыгуусун өз көзүңүз менен көргүңүз келсе, алдын ала идиш даярдап алыңыз да ошол идишке зара ушатыңыз. Кумдардын дароо эле бөлүнүп чыга баштаганы байкалса, бир жума жетиштүү болот. Болбосо муну үзбөй 2-3 жума кайталоо керек. Бөйрөктү тазалоону цистит болуп жатсаңыз, айызыңыз келип жатса жана кош бойлуу болсоңуз жасоого болбойт. Боорду тазалоо. Боорду тазалоодон сиздин каныңыз тазаланат. Мындан кан тамырлардын абалы жакшырат, эркин айланат. Демек организмдин клеткалары да шлактардан тазаланат да, сиз энергиянын жана күчтүн агымын сезесиз. Бетиңиздеги саргыч же бозомок түз безеткилер жоголот. Боорду тазалоо учурунда өт да шлактардан бошонот. Натыйжада сиздин эмоционалдык абалыңыз өзгөрөт, маанайыңыздын көтөрүлгөнү байкалат. Бирок боорду тазалоону жон ичегени акырына чейин тазалап бүткөндөн кийин гана баштоо керек. Бул тазалоого эң ыңгайлуу мезгил болуп жаз айы эсептелинет. Боорду тазалаардан мурун ага 5 күн даярдануу керек. Ал үчүн эт, балык, жумуртка, бардык сүт азыктарын рационуңуздан алып салып, жашылча шорпосуна, жашылча жана жемиш ширесине өтүңүз. 6-күнү сабиз алма же кызылча сабиз ширелерин аралаштырып ичиңиз. Бирок эч нерсе жебеңиз. Түштөн кийин бооруңуздун айланасын ысыта баштаңыз. Муну ысык суу толтурулган банканы бооруңуздун сыртына басуу менен ишке ашырсаңыз болот. Болжол менен кечки саат 7-8-дерде боордун өзүн тазалоого өтүңүз. Алгач ар бирин 200-300 граммдан күн карама майы менен лимон ширесин өзүңүздүн денеңиздин температурасынан бир аз жогору кылып ысытып алыңыз. Баары даяр болду. Алдыңызда 2 стакан турат. Биринде май, экинчисинде шире бар. Эми 1-2 урта майдан уртап, анын артынан ошончо өлчөмдөгү ширеден ичиңиз. 15-20 мүнөт күтө туруп, эгер көңүлүңүз айланбаса, ушундай эле жол менен дагы ичиңиз. Дагы күтүп, дагы ичиңиз. Ошентип май менен ширени түгөтүңүз. Андан соң жатыңыз. Бооруңуздун сыртынан ысытууну уланта бериңиз. Боор канчалык көп ысыса, жыйынтык ошончолук жакшы болот. Тазалоодон соңку эң биринчи кабыл алган тамагыңыз жарым литр сабиз же кызылча алма ширеси болууга тийиш. Бир аздан соң ачкачылыкты сезе баштаганыңызда салат дымдалып бышкан жашылча, сууга бышырылган ботко жей берсеңиз болот. Анан бара-бара кадимки тамактарга өтүп кетесиз. Ботко эле жей бербегиле. Эртең мененки тамак кандай болушу керектиги айтылды. Эртең менен бир гана ботко менен тамактанган болбойт. Организмде тең салмактуулук болуш үчүн башка дагы азыктарды кошуу керек. Бул тууралуу Спутник радиосуна диетолог Елена Чиги айтып берген. Адистин айтымында көпчүлүк эртең мененкисин ботко жегенди адатка айланткан. Себеби ал тез даярдалып бат сиңет. Анткени менен ботконун курамы бир гана углеводдон турат. Кашадан баш тарткыла дебейбиз. Болгону ага сыр, жумуртка же башка белоктуу тамак кошуу керек. Ошондой эле клетчатка, мөмө жана жер-жемиш болгону жакшы. Деги эле эртең менен күчтүү тамак ичүү керек. Жада калса эттүү тамак жегиле деген диетолог. Ал ошондой эле боткону сууга эмес, сүткө кайнатып жасоону сунуштаган. Курамы амино кычкыл боюнча бирдей болбогондуктан дан азыктарына, ошол эле боткого белок көп сиңбейт. Данда белоктор өздөштүрүлүш үчүн лизин амино кислотасы көптөлгөн сүткө бышырышы керек. Же гречка боткосун быштак менен жасоо сунушталат, деди Чигия. Адис негизи эле дан азыктарын сүт белогу менен колдонуу керектигин белгилеген. Күн сайын гречка жесе организмде кандай өзгөрүү болот? Адистин пикири. Диетолог Татьяна Разумовская гречканы дайыма жеп турган адамдын организминде кандай өзгөрүү боло турганын айтты. Адистин кеңеши РИА Новостиге жарыяланды. Диетолог белгилегендей, гречканы күн сайын жей турчу тамактардын менюсуна кошсо болот. Андан жасалган ботко биринчиден пайдалуу, экинчиден бул азык адамды тоого алып жүрөт. Мындан сырткары кандагы канттын көлөмүн да азайтат. Гречканы эртең менен жеш керек. Эгер жатар алдында жеп алсаңыз ашказанга күч келет. Акшактын бул түрүн 20 мүнөттөн кем кайнатпаш керек. Эгер буга бышыра турган болсоңуз, анда 40 мүнөт коюңуз. Антпесе ичти көптүрөт, деди Адис. Диетолог гречка клетчаткага бай экенин кошумчалады. Ал эми клетчатка ичегени жакшы иштетип, токсиндерди организмден бөлүп чыгарууга көмөк көрсөтөт. 14 күн жалаң гана гречка менен тамактанган адам бул аралыкта 10 кг салмак таштайт. Бирок мындай моно диета натыйжалуу болгону менен опурталдуу. Анткени
анткени организм стресс алып башка азыктандыруучу заттарды жоготуп коюшу ыктымал. Жыйынтыгында адам бат-бат ооруп калат. Кээ бири диетанын бул түрүнөн тез эле тажап башка тамактарды да көп жей баштайт. Аягында киши арыктабай эле семирип кетет, деди Адес. Гречка пайдалуу азыктардын алдыңкы сабында турары да айтылды. Мисалы анда В жана С тобундагы витаминдер, никотин кычкылы, фолий кычкылы, темирдин тузу бар. Ошондой эле анда магний да көп. Адес гречканы күн сайын жесе болорун, бирок жалгыз гана өзүн эмес, башка да азыктарды аралаштыруу керектигин сунуштады.